Кыргызстандын аймагында кайрадан казинолор ачылышы мүмкүн. Тагыраагы ысык көлдүн аймагына караштуу Тамчы аэропортунун тегерегине бир канчалаган мейманканалар салынып, кумар оюндарын тейлеген жай болот экен. Бул долбоорду ишке ашыруу үчүн Жогорку Кеңештин депутаттары Бактыбек Турузбеков менен Дастан Жумабеков демилгелеп жатыптыр. Алар атайын мыйзам долбоорун даярдап, коомдук талкууга алып чыгышты. Мен ойлойм, туристтик сезонду, туристтик регионду мындай өдөлөнтүп, экономикасын көтөрө турган абдан жакшы мыйзам болсо, иштеп кетсе жакшы. Эми аны мына коомдук талкуудан көрөбүз, анан Жогорку Кеңештен коллегаларым колдойт, сунуштар болсо бергиле. Документке ылайык, казино оюндары ошол аймакта гана ойнотулат деп болжолдонууда. Ага Кыргызстандын жарандарын катышууга тыюу салынат имиш. Калган инвестор жергиликтүү калктан жумушчуларды алып, 50% кыргызстандыктар болот экен. Кирешеден түшкөн каражаттын 40% мамлекеттик казынага түшөрү айтылып, калган 60% инвестордуку болору жазылган. Биз сунуштап аткан мыйзам долбоорунда ошол иштеген оюн-зоок комплексинде кыргыз жарандары кире албайт. Демилгечилер долбоор өлкө экономикасына салым кошуу, туристтик тармакты өнүктүрүү жана инвестицияларды тартуу максатында иштелип чыкканын айтышууда. Бирок мындай иш-аракетке көпчүлүк активисттер макул эмес. Анткени казино ачуу менен бардык маселе чечилип кетпейт. Бул бар болгону элди алдоо катары мүнөздөлүп жатат дешүүдө. Ошол мыйзамды бир мезгилдерде өткөрүп туруп кайрадан колдогон бул кыргызга жана улуттун менталитетиге болгон чыккынчылык деп баалайм. Мен ошол чоңдордун баары, ошол мыйзам чыгаруучулардын баарына кайрылар элем. Силер бирөөнүн арам акчасын, чөнтөгүн калып калууну ойлогондон көрө, өзүбүздүн ички байлыгыбызды сактап, ушу берметтей болгон ысык көлүбүздү сактап, ушул жердеги өзүбүздүн алкымдарды тыйгыла деген чакырыкка чакырам мен. 2012-жылы Кыргызстанда кумар оюндарынын ишмердүүлүгүнө бөгөт коюлган. Андан 3 жыл өтүп өтпөй оюн автоматтарынын баары жабылган. Буга кумарканаларга акчасын уттурган жарандардын жакындарынын нааразычылыгы себеп болгон. Алар парламенттин алдына бир нече жолу митинг уюштуруп, кумарканалардын айынан көчөдө калгандар көбөйгөнүн айтып чыгышкан эле. Бул эми аябай чоң ката деп эсептейм, анткени буга чейин деле ошол казинолордун жабышы боюнча мына биз чыгып атып, ушул жерде митингтерди өткөрүп атып, канча деген биздин кыргыздын жарандары, даже аялдарын казиного, залогко калтырып коюп, үйлөрүнөн, машиналарынан айрылып, ата-энелер канча деген көз жаш төгүлүп, ушул жерде ушул мыйзамды артка чакырып, жокко чыгарганбыз да, ушул казинолор жабылганда. Анан эми кайрадан буну мыйзам долбоору менен коебуз, анан кийин биз тиги көлгө ачабыз, анан берге кыргыздын жарандарына запрет болот деген бул жомок. Кезинде казинолорду жабуу боюнча мыйзам долбоору даярдалып жаткан чакта бир канчалаган каршылыктар болгон. Ошол эле акчалуу байлар, кумаркана ээлери митингтерди уюштурушкан. Бирок буга карабай элдин тандоосу эске алынып, аталган жайлардын жабылышына шарт түзүлгөн. Ошол мыйзамдын авторлорунун бири депутат Бакыт Жетигенов буларга токтолду. Бул мыйзамды булар мен болушума караганда бюджетке жардам болсун деп атат, бюджет кыйнап атат, азыр Кыргызстан бюджет, мамлекет бюджет, анан ошону толукташ керек деген шылтоо болуп атат да. Бул мыйзам сунуштагандардын астында чоң күчтөр турат, акчалуу күчтөр турат. Анан өкмөттөгүлөрдү аралаш дегенде өтө жакшы көп аралаш. Мунун артында көп кишилер турат, көп чоң күчтөр турат. Анан ошолордун аркасы менен келе атат да мунун баары. Айта турган болсок, Кыргызстанда казинолор жабылганы айтылганы менен тымызын жашыруун иш алып баргандар айтылып жүрөт. Алар бинардык опцион деген атка жамынып, ичинде кадимкидей эле кумар оюндары ойнотулат деген маалыматтар бар. Эгер ысык көлгө кумарканалар ачыла турган болсо, анда жогоруда айтылган жоолордун баары аткарылбайт. Бар болгону бул иш менен шуулдангандар ачыкка чыгып, оюндагысын кылаарынан шегибиз жок дейт жарандык активисттер. Жолдар Бузумов, Нурбек Жеңишбек уулу, Нур Ньюс, Бишкек.